Гемодиализ тууралуу маселе көтөргүм келет. Акыркы убакта бөйрөк оорусу менен ооругандар көп капталып гемодиализ процедурасына муктаж болуп келишет. Алыскы региондордо аппарат жок болгонуна байланыштуу тоолуу аймактардан Бишкек шаарына келип дарыланышат. Ар кимде ар кандай абал болот. Бири туугандарынан жашаса, кээ бирлер батирге чыгып, же дарысына же батирине каражат жетпей кыйналып келишет да. Анан ошондон улам мен да кайрылат элем, ошо алыскы региондордо, анын катарында Тогуз Тоoro жергесинде гемодиализ борборун ачууну карап көрөсүздөрбү деген сураныш менен кайрылат элем. Ошондой эле мынакей мага Жумгал районунун Миңкуш айылынан бала бакчасынын эмгектенген кызматкерлери кайрылып жатат да. Буга чейин дагы Алмаз Акунжанович өзүбүзгө жакшы белгилүү, ошо тех персоналдардын айлык маянасын көтөрүү максатында деген көп ирет маселе көтөрүлгөн. Бул тууралуу мен Министерство образованияда кайрылгам, мынакей азыр да кайрылат элем. Ушул айлык маянасын көтөрүү тууралуу кандай иштер алып барылып атат, ошол жөнүндө бизге кат түрүндө кетирсеңиздер деген сураныч. Анан дагы айта турган маселе мынакей Жетегүз жергесинде Акшерак 3 кошкон, ошондой эле Тогуз Тоoro районунун Дөдөмөл жана Кошбулак эли интернет байланышынын начарлыгы боюнча кайрылышат. Ал жерде ООО оператору гана тартат дейт. Бирок ошондо да байланыш начар экендигин билдиришип, Мегаком байланышын коюп берүүнү суранышат да. Алмаз Акунжанович, мен кайрылат элем да. Мегаком деген бул эми мамлекеттик ишкана да. Балким ошо биз деген Мегакомдун өкүлдөрүн жөнөтүп экспертиза өткөрүшүп, ошо канчалык деңгээлде связь бар же жокту тактап, анан ошол маселени чечип берсек туура болот деген ойдомун. Ошону бир эске алып, жардам берсеңиздер суранабыз. Рахмат.